2005-жылы 24-мартта болгон окуя бул тарыхый окуялардын бири болуп эсептелет. Кыргызстанда мына 3 революция болду. Ошол эң биринчи март революциясы, тюльпан революциясы деп атайбыз аны. Жоғазын революциясы деп. Андан тышкары апрель революциясы болду. Мына жакында өзүңөр билген октябрь революциясы болду. Мына ушул 3 революцияга салыштырмалуу, мына бул март окуясы, март революциясы бул аябагында чоң эл катышкан революциялардын бири болду да. Мына өзүңөр билесиңер, Акаевдин бийлиги 95-жылдан баштап, анан 2000-жылдан баштап эң жаман жолго түшкөн бийликтердин бири болду. Эң негизги 90 000 гектар Изонгуш деген жерибиз Кытайга кетти. Биз ал боюнча андан тышкары туура эмес 2000-жылы туура эмес президенттик шайлоо өткөрдү. 2005-жылдагы өзүңөр билесиңер, парламенттик шайлоо өткөндө анын кызы да баласы дагы парламентке депутат болуп келди. Анан миңдеген адамдар уже чыга баштады. 2002-жылы аксыбасы болду. Анда 6 азаматтын Шерал Назаркулов каза болду. Мына ошондон баштап эле биз Аскар Акаевге айтып келдик, кызматтан кетип калыңыз, оппозицияга бериңиз, же болбосо оппозиция менен мындай бир улуттук диалог жүргүзүңүз, улуттук сүйлөшүү жүргүзүңүз деп деген баарын биз айтып келдик. Бирок тилекке каршы Аскар Акаев аны уккан жок. Анан мына өзүңөр билесиңер, ошол аксы окуясынын убагында баардыгы ушул 700ден ашуун адам ачкачылык жарыялады. Шерал Назаркулов каза болду. Укук коргоочулар эт бетинен жыгылышты, 15 күн ачкачылык кармап. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, 37 000ден ашуун адам пикетке, митингге чыкты. Бул 2002-жылы болгон окуя. Ошондо эле элдер Аскар Акаевдин кетишин талап кылды. Бирок Аскар Акаев аны да уккан жок да. Аны уккан жок. Анан 2004-жылы октябрь айында мени белгисиз адамдар, укук коргоо органдары, Совет Безопасностьтун кишилери, улуттук коопсуздук комитетинин кишилери мени уурдап кетти. Мына ошондон кийин да эл көтөрүлдү, эл аралык уюмдардын баардыгы өзүнүн нааразылыгын билдирди. Анан муну да уккан жок. Анан ушул 2005-жылы өзүңөр билесиңер, ушу бүт жалпы Кыргызстан боюнча, аксы боюнча Жалал Абад, Ош, Нарын, Көл, Каракол бүт Кыргызстандан түп көтөрүлүп, анан бүгүнкү күнү эртең менен саат 10:00 Назарбаевдин борбору бар. Ошо борборго келип анан баарыбыз чогулдук. Чогулуп анан ошол жерден биз талаптарды койдук. Ошол жерде бир 10 000ден ашуун киши ал жактан келди, ылдыйга карай. Ошо Назарбаевдин борборунан баштап ошо жөө, анан Ак үйдө өстө биз жылдык. Ал эми бияктан болсо Атамбаевдин борборунан, форумунан Алмазбек Атамбаев, Мелис Ишимканов баштаган лидерлер ал жактан жыгышты, бир 5-10 000 киши. Ошентип бир 20 000, 30 000 киши карай бүт борборду көздөй жылып келдик. Бир саат 12ден өткөндө бирлерге чукул келдик. Анан ошол жерде бизди карапайым адамдардын баардыгына каршы койгон экен да. Каршы коюп, мына бузукулар келатат, эл бузарлар келатат, Ак үйдү алабыз деп атат, бизге каршы болуп атат деп, анан бизге каршы жөнөкөй адамдар чыгарган. Провокация кылган да. Бирок биз жөнөкөй адамдардын баарын караган жокпуз. Бүт баарын жарып өтүп, жөнөкөй адамдар бизге каршылык кылган жок. Анткени алар баягы мажбур болуп чыгышкан байкуштар. Бизге деле алар каршы эмес болчу. Анан келип, анан биз баягы азыркы Ала Тоо аянтына келип турдук, талаптарды койдук, Акаев кетсин деп турдук. Бирок деген бизге бир жарым сааттан кийин провокация башталды. Сурабалдиев деген раматтылык болуп кетти. Жыргалбек Сурабалдиев деген бизнес структуранын башчысы эле ошо Акаевдардын капчысын чаап, анан ошол киши бир Акшоп Кешен деген балдардын баарын уюштуруп, спортсмен балдардын баарын алып келип бизге уюштуруп, анан бизге каршы ушу чабуулдарды баштады. Мен ошондо бир баласы келип ушу ээкке урганда, ээлигим эки бөлүнүп кетти. Эки бөлүнүп, мындай сыра жыгылып калдым, эптеп эсимден танып, кайра туруп, анан элге кошулуп, анан эптеп качканга үлгүрдүм. Алар анан жанагы көздөн жашагы суучу куралдардын баарын колдоно баштады. Ушинтип элдин жинине тийди. Биз ал жерге бир айлап турсак дагы боз үй тигип туруп, ачкачылык жарыялап, Акаевдин кетишин талап кылалы деп турганбыз. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Анан ошол жерден баштап биз ошо Ак үйдүн жанына бардык. Бир 15-20 киши Ак үйдүн тосмосун катуулап тартып салгандан кийин эле Ак үйдүн тосмосу түшүп калды. Анан биз Ак үйдүн уже короосуна кирип кеттик. Андан баштап 7-чи этажга көтөрүлүп, ал жерде жүздөгөн баягы биздин солдаттар турган экен, эч ким бизди тийгизген жокмун мен. Ошолордун башчысы катары мен аракет кылдым, анткени Акаевдин кабинети кай жерде, кайсы этажда отурат, бүт баарын билген адам катары. Анан Акаевдин бөлмөсүнө бир саат 2лерден кийин 2лерде барса эч ким жок экен. Бөлмөсүн балдар талкалап киришти, эшигин сууруп алышты. Анан ошол жерде биз Акаевдин кабинетине эч кимди тийгизбей, эч кандай буюмга эч кандай зыян келтирбей, анан ушул жерден Акаевдин бийлиги алынды. Мен ойлойм, мына эмнени ала айтайын деп атам. Анткени бул март окуясы
кыргызстандыктардын көп жылдан бери келаткан аруу тилеги болгон. Качан революция кылабызбы деп. Мына ошолордун ичинде мен дагы ошо революция кылсам, ошол бир Акаевдин бийлиги кетсе, авторитарный режим ураса, Кыргызстанда бир мыйзамдуулук орносо, бир жакшылык болсо, акыйкат чындык болсо деген бир чоң максат менен аракеттенип көргөм. 15 жылдык өмүрүмдү ошого кетиргем. Бирок тилекке каршы Акаевдин кеткенден кийин Бакиевдин бийлиги келди. Бакиевдин бийлиги ошол эле Акаевдин бийлигин кайталады. Балдардын баардыгы бийликке барды, балдардын баардыгы журналисттерге каршы иштеди, коомчулукка каршы иштеди, адамдарды ата баштады, спортсмендерди, журналисттерди атып өлтүрө баштады. Мына ошентип анан Бакиевдин бийлигине нааразы болгон тарап анан апрель окуясын чыгарды. Апрель окуясын анан акыры 15 жылдан кийин ошол окуя кайра кайталанды. Ошон үчүн мына андан кийин 10 жылдан кийин мына жакындагы болгон октябрь революциясы кайталанды. Ошон үчүн биз ар бир революция кылган сайын ошонун максаттары эмне болгон, себептери эмне болгон, ошол революциянын максатына жете алабызбы, жете албайбызбы, ошонун кандай натыйжасы эмне болду дегенди ойлонушубуз керек. Мына ушул андан бери мына 16 жылдын жүзү болгон экен. 16 жылдын ичинде кандай ийгиликтер болду? Ийгиликтер болду, сөз эркиндиги болду, демократия болду, адам укугу салыштырмалуу сакталды. Кандайдыр бир деңгээлде бийликтин өкүлдөрү келди, жакшы кадрлар. Бирок ошол менен бирге эле эң жаман кадрлар келди. Акаевден жаман дагы, андан башка дагы тескери көз караштагы адамдардын баары келген учурлар болду. Ошон үчүн биз кандай болгон күндө дагы революциядан сабак алышыбыз керек. Ар бир жыл өткөн сайын эле ошо революциялар өнөкөткө айланып, ар бир 5-10 жылда бир революция кылбашыбыз керек. Укук коргоочу катары, коомдук ишмер катары, саясатчы катары 2005-жылкы 24 мына бүгүнкү күнү өткөн революцияны бул элдик улуу революциянын бири катары каалайбыз. Бул кызыл тама менен жазылып калган тарыхый күн болуп эсептелет. Элдин жалпы кыргызстандын максаты ишке ашкан күн болуп эсептелет. Рахмат.